Бизде эле ошондой. Анда сиз оюңузча бардыгы ар бирөөгө кирип чыгышты белет, туура Анан кийин баарын тең тиги подворовой теңшерип чыкты. Эмне үчүн дегенде, эгер подворовой үйүнө барып туруп теңшере турган маалымат болсо, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошол жерде айыл өкмөттө ответственный секретарь турат. Алар өзүлөрүнүн контингентин мындай айтканда налицо билет. Могуреки F2 деген эме менен избирательный адрес менен келип туруп берген адамдарды издегенде биз деген 43 000 кишини таппай калдык. Ошол 43 000 киши бүгүнкү күндө бул деген пропискасы жок жүргөн кишилер. Анын баары тең баягы өз убагында тизмеден чыккан. Бул дагы системный администратордун туура иштегени. Рашид мырза айтып атат, үймө кыдырып ушундай маалыматты чогултканбыз деп. Биринчиден, бул компания БШК менен уюштурулганга биз аябай сүйүнүп калганбыз. Анткени маалымат жок болчу шайлоочуларга. Ушундай тизмени тактап атабыз, келип же тактагыла деген аз болчу информация. Андан кийин андан тышкары кандай тактоо өтүп атканын качествосын ушундай сапатын айтпай эле коелу, анткени шашылыш түрдө башталды биринчиден, экинчиден убакыт бир аз кеч болуп калды. Андан кийин баягындай менеджмент жок болуп калды БШК жактан. 2-3 представитель ошол бир мобильный группада болуш керек эле. Андан тышкары баягы эми 3 киши үйүңө келип тактайлы десек, элдер чочуп атпайбы? Ким экен ошол 3 киши? БШКнын өзүнүн мындай хотя бы белгиликтүү эме болуш керек эле да, опознавательный эме, же бейджик, же баягы шайлоо комиссияларынын фартуктары болсо, анда эч проблема жок болчу. А бирок элдер ошол вторжение деп коет да, эми билбей калышты ким экен деп. Ал биринчиден. Экинчиден, Рашид мырза айтып кетти, айылдарда баары всех на лицо знает, анан кийин жеңил бүт баарын айтып коет. Айылдарда жакшы. Бирок шаар боюнча үймө кыдырыш деген аз болду, шаар боюнча. Ошон үчүн бирок шаар боюнча айтып кетейин, тизмеде көп тургундар ката болуп калышы мүмкүн. Анткени Бишкек шаары менен Ош шаары бүт Кыргызстан ушул жакта жүрөт. Анан мына Айнур айымына азыр ошол тизме түзүүдө баягы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы дагы өзүнүн иликтөөсүн жасап билдирүүсүн таратпадыбы. Анан айтып атышат да, мисалы аттары окшош кишилер абдан көп экен. Анан паспортунда алардын жанагындай идентификациялык номери жок болгондуктан бул дагы кийин шайлоодо маселе жаратышы мүмкүн депчи. Анан ошондой аттары окшош 100 000 шайлоочу бар экен депчи. Сиздердин иликтөөдө дагы ушундай бир фактылар барбы? Ушундай фактылар бар болчу. Бизде анткени шайлоо комиссиясы заявление алган күнү дагы адамдын ИНН жок болсо алып атканда ошол заявленияны ошондо шайлоочу ойлонуп кетет. Мен анда заявлениямды алды. Эгерде шайлоо күнү тизмеде жок болуп калса ошол киши, ал деле бир суроо берет да. Анткени менден заявление алдыңар тактоого. Анан кийин эгерде ИНН жок болсо, анда албай коюш керек эле негизи. Сиз айтып атпайсызбы, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү кетип атат, биз окутуп атабыз деп. Именно ошол подворовой обходдо баягы окутулган деңгээли көрүндү да шайлоо комиссияларынын. Мисалы, тактоо болуп калса, фамилияларын ручка менен чийип эле үстүндө жазып коюш эмеге мүмкүнчүлүгү жок андай. Анткени ошого жараша формалар бар. Эгерде алар шайлоо комиссиянын мүчөлөрү чийип койгондо да туура эмес жазып койсо, бул человеческий фактор деп коет. Ал дагы тизмеге кирбей калса, мисалы, анда да бир проблема болуп калышы мүмкүн. Негизи Рашид мырза ошол тизме тактоодо жана Айнур айым айтып атпайбы, ИНН белгиси депчи. Ошол негизи аларды баягы айырмалай турган негизги белги катары карап жатасыздарбы? Ооба. ИНН боюнча дагы бир топ наразычылык болуп атат. Бир шаардын ичинде туруп бир башынан экинчи башына участок алмаштырам деп, ушул жерден избирательный адрес менен келем деп ошентип атат. Аны болсо баягы спортивный интерес кылып правозащитниктер, эми биз мынакей жазылып койдук, атайын барып жазылып коюштур. Эми бизди киргизбесеңер ошол шайлоого, биз силерди сотко беребиз дейт. Эми сотко бергиле деп атабыз. Баары бир населенный пункттун ичинде уруксат бергенге мүмкүн эмес. А ким ошол уруксатты берген эмес? Ошол нерсе жазылбай калган деп атасыз да? Эмне үчүн дегенде жок. Ал бүт баары тең эле жакшынакай жазылган. Эмне үчүн дегенде адрес деген сөз боюнча эметкенде бул жерде ар бир норманын өзүнүн баягы обычный норманын уже научный терминдерге өтүп кетип атабыз. Өзүнүн гипотеза, то есть шарты болот, кайсы убакта колдонулат.
так вот ошол норманы биз деген бир шаардан бир шаарга көчүп же болбосо Баткенден ушул бу жерге же болбосо Ат башыдан ушул Ошко барып туруп ошол жерден өзүнүн тиги шайлоо дареги менен добуш бергенге мүмкүнчүлүгү бар болсун деп туруп киргизилген. Ошол үчүн бул норманын иштей турган шарты ушул. Адам адресин алмаштырганда. Адрес деген биринчи учурда адрес деген башында населенный пункт жазылат. Жанагы Бишкек шаарды бул деген өзүнүн адресин алмаштырбай туруп, анан кийин келип алып туруп толук алмаштырбай. Мен бул көчөнүн наркы өзүнө барбайм, көчөнүн берки өзүнө мен добуш берем деген бул туура. Баягы буквально эле жөн эле эметип туруп эле, баягы формальный причина менен эме закондо мындай тыюу жок. Все, что не запрещено, то разрешено деген бул деген туура эмес. Ошондагы өзгөчө антып кетели. Баягы февралдан баштап реформа болуп аткан күндөрү ошол избирательный адрес деген жаңы киргизип атканда законго биз дагы ошол проблеманы көтөргөнбүз. Ошондо законодательдер айткан биз айтканбыз, правозащитниктер. Ушундай проблема болуп калышы мүмкүн. Бир райондон бир районго деп жазып коелу мыйзамга дегенде көбү ошол законодательдер айтканда любой убакта любой шайлоочулардын передвижениясына укук берүүгө биз шарт түзүшүбүз керек деп. Ошон үчүн биз ошол норманы биздин оюбузча андай тактоо жок. Бир райондон бир районго деп бул силердин постановленияңар убагында мисалы чыкса, анда түз эмеге инструкцияга кириши мүмкүн. Силер биринчиден БШК кеч берип калдыңар ошол информацияны. Шайлоо комиссиялар жарымын элдинен алып ушундай заявленияны бир участоктон бир участокко башкалардан албай иши кылып бир чаң тополоң болгону аны ачык эле айтыш керек. Кандай? Анан кийин биз айтпасак анан ким айтат? Мисалы үстүнөн эле чийип туруп үстүнөн жазып коюп атат, анаңар мындай дейм, тизменин өзүн көтөрүп мобильный группа жүргөн жери жок. Бул деген баягы предварительный информация ошол жерден тактап келип туруп, анан барыптан колго мына ушундай эме бар экен деп тиги эгер адам мисалы өтүп кеткен болсо уже бир жыл мурун же болбосо 2 жыл мурун уже каза болуп калган болсо, аны деген ошол жерден кошуналарынын баягы эмесин тиги туугандарынын эмесин кагазын алып туруп азыр деген свидетельство о смерти биз ала албайбыз ал жөнүндө. Анан ошол үчүн баягы акты менен эметип туруп аны негизги тизме деген участкада турат. Анан ошол үчүн баягы үстүнө чийип коюп жаза беришет, потому что копия малды рабочий момент. Жок, мен тактап кетейин. Үстүнөн чийип коюшат деген бул шайлоо комиссиянын ичинде болуп аткан информация. Тактагага келгенге элдер өзүнүн тактоо боюнча заявленияга жазыш керек. Менин фамилиям мындай эмес, менин фамилиям тигиндей деп. Өзүңүз билесиз, формасы. Ал бар тең өзгөртүү киргизилип, тиги үстүнөн чийилип аткан документтердин баары тең бул рабочий документ. Ал основной негизги тизмени өзгөртүүсүз ошо бойдон кармап тургула, кайра өзүбүзгө ошо бойдон берилсеңер дагы анан жаңы тизмени аласыңар деп алар иштеп атат. Рашидбек, сиз мени түшүнгөн жоксуз. Мына шайлоо комиссиянын мүчөсү эгерде шайлоочу келип мен тизменде менин фамилиям мындай тактоого келгенде, анда ошол тизмени алып эле үстүнөн чийип эле жазып атпайбы? Заявление да сурабай атат. Ошол кеп ошол вовремя обучение өтпөгөн деген болот. Бул рабочий документ эмне үчүн дегенде основание болуш керек. Территориялык аймактык комиссиянын печати менен прошнурованный, прописанный, парафированный документти эч ким өзгөрткөнгө укугу жок. Ошол участкада отурган андай учур башка ал. Поэтому аны деген эч ким ага укук берген эмес, ал эч ким андай жасай албайт. Негизи ошол тизме ошондо болуп атат. Ошол үчүн бардыгында копия бар. Рабочий документ. Ошо менен иштешет. Ошол жаңы тизмени негизи ким кандай кабыл алды да, коомчулук кандай кабыл алды? Дагы бир сурамжылоону көрүүгө сунуштайт элем. Ошону көрүп алып, андан ары талкуусулансак да, ким кандай кабылдап жатат? Добуш берүү тизмесинен карадыңызбы? Жок. Эмне себептен карадыңыз? Убакыт болгон жок. Өзүмдү карап көрдүм, карадым. Барбы экенсиз? Барбын. Добуш берейин дегем, бирок караган жокмун. Бизге уже кагасын алып келди. Тизмеде барбы экенсиз? Тизмеде бар экенбиз. Биякта окуйбуз. Эми карайбыз го жакында. Добуш беребиз биз да. Сокулукта турган өзүм жашаган айылымда прописанныймын. Канча жылдан бери жалаң ошол жерде шайлоого катышып жүрөм.
экинчи школадан универден жиберген тизмеден карагам, өзүмдө бар экен тизмеде. Өзүм мектепте мугалим болуп иштейм. 90 шайлоо округунан карадым, өзүмдүн фамилиям бар экен. Я там Бектемир кызы хожу, а на самом деле